Kırgız болгондон да уялып калды. Мына ушундай акмак, келесо, маңкурт адамдар кыргыз элибиздин жүзүн жери каратып атат. Мен кыргыз эмесмин, мен дунгамын. Мен саткынмын. Олардын эсине келбейт. Кыргызстанда TikTok жабылат. Маданият министрлиги чечим кабыл алды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстандын аймагында TikTok социалдык тармагын жайылтуу ишин токтотууну чечти. Бул тууралуу бүгүн 30 августта аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин дарегине бир катар бейөкмөт уюмдардын TikTok социалдык тармагын балдардын психикалык өнүгүүсүнө жана ден соолугуна тийгизген терс жана зыяндуу таасирине байланыштуу тынчсызданган кайрылуулар көбөйгөн. Маданият министрлиги тарабынан бул социалдык тармактын мазмунуна мониторинг жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө TikTok платформасын колдонууда балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматты чектөөлөр жана ошондой эле курактык категорияны контролдоо функциялары киргизилбей жаткандыгы аныкталган. Көптөгөн кайрылууларды эске алуу менен жана жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз Республикасынын аймагында TikTok кызматын жайылтуу ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында андан ары ишке ашыруу үчүн өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Кыска видеороликтерди жүктөп көрүү үчүн TikTok платформасы дүйнө боюнча, анын ичинде Кыргызстанда да жаштар арасында белгилүү болду. Бирок анда жайгаштырылган контенттин мазмуну жана таасири жөнүндө тынчсыздануулар да арбыган. Балдардын психикалык өнүгүүсүнө жана саламаттыгына терс таасирин тийгизген социалдык тармактын зыяндуу белгилери тууралуу биринчилерден болуп бир катар бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү сөз кылышты. TikTok тармагын жабуу үчүн ар кандай 18 бейөкмөт уюм жана бирикме тиешелүү кызматтарга кайрылган. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Анда социалдык тармакта жайгаштырылган роликтердин басымдуу бөлүгү өсүп келе жаткан жаш муунга деструктивдүү таасир тийгизе турган татаал, терс мазмунду камтыганы белгиленет. Бул айрыкча виртуалдык мейкиндиктин таасирине көбүрөөк кабылган балдарга жана өспүрүмдөргө тиешелүү. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине бир нече бейөкмөт уюмдар тарабынан ошол TikTok платформасындагы жаш балдарга өнүгүүсүнө, ден соолугуна зыян келип кооптондурган боюнча кайрылуу келип түшкөн. Ошол TikTok платформасын Кыргызстандагы ишин токтотуу боюнчачы. Ошонун негизинде министрлик өз ыйкарым укуктун алкагында, анткени бүгүнкү күндө министрлик, маданият министрлиги Кыргыз Республикасында маалымат саясатынын бирдиктүү жүрүшү боюнча ыйгарым укукту жалгыз министрликте. Ошол ыйгарым укуктун негизинде министрлик жана кайрылуунун негизинде министрлик мониторинг жүргүзгөн TikTok платформасын. Кыргызстандагы TikTok тармагынын ишин бөгөттөө тууралуу чечим жарандар арасында түрдүү көз карашты жаратты. Коомдук пикир бул кадамды жаштарды коргоо чарасы катары колдогондор менен сөз эркиндигинин маанилүүлүгүн көрсөтүүгө аракет кылгандардын ортосунда экиге бөлүнгөн. Блокировка кыла берген жакшы себеби мыналардын аң сезимин вообще өлтүрүп атат. Ну, там есть и полезное, и не полезное, поэтому 50 на 50. Почему не надо? Потому что там много полезной информации, там новости рассказывают и все такое. А не надо, потому что там, опять же, все такое плохое есть. Там кто-то кого-то оскорбляет и все такое. Азыркы кичинекей балдарыбыз эми биз го биз убакта телефон менен чоңойгон эмеспиз да. Азыр жаш балдардын баары эле TikToкту карап ар кайсын үйрөнүп атышат. Жаш эле балдар эмес, чоң эле апаларыбыз, аталарыбыз эле TikTok тартып атат. Эми уят эле нерсе деп ойлойм. Анан жапса мен каршы эмесмин. Жакшы эле болмок. Я считаю, что это неправильно, потому что, например, у меня в ТикТоке контент, я его сортирую, у меня там и полезные видео, и видео для развлечения, только на английском контент. Жабылганына туура эле. Эми аны контролго эгер мамлекет өзү ушундай атайын кесипкөйлөр туура кылып эметсе, анда туура пайдаланса болот. Жанагындай туура эмес нерселерди өчүрүп, же болбосо бир жазага тартып деген сыяктуучу. Көп убакыт алат да негизи. Бирок эми мындай полезный маалымат болсо го бир жөн, анан кереги жок немелер көп чыгып атпайбы.
Тиешелүү чечим санариптик өнүктүрүү министрлигине өлкөнүн мыйзамдарынын алкагында андан ары ишке ашыруу үчүн жөнөтүлдү. Өз кезегинде санарип министрлиги Маданият министрлиги тарабынан жөнөтүлгөн катты карап жатат. Белгилей кетсек, бир катар өлкөлөрдө социалдык тармакка толугу менен бөгөт коюлса, айрым мамлекеттерде атка минерлердин кызматтык түзүмүнө тиркеме орнотууга тыюу салынган. Батма Искандарова, Эрлан Жөнөшалиев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.